Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ошол 2 жума жок болдум, анткени жумуштар аябай тыгыз болду. Андан сырткары баягы көп жерге барышка туура келди, жумуштар менен башка иштер менен дагы. Ошондуктан тез видео чыгарганга мүмкүнчүлүк болгон жок, бирок планда ушул видеолор бар эле да. Эми бүгүн ошо видео биринчиси бул ааламды ким башкарат? Ушундай мага суроону менин көрүүчүм берди эле. Чын эле дүйнөнү масондор башкарабы же ким башкарат? Дүйнө кимге баш ийет деп. Арды дагы мындай үн чыкса, шум чыкса ага көңүл бурбай эле коюңуздар туугандар, анткени ошо тынч жер тапкан жокмун жолдон жаздырып атам ушул видеону. Кичине артта мындай фондук үндөр чыгышы мүмкүн. Кичине запись начарраак болуп. Анда эмеси кеттик. Биринчиден, негизи дүйнөнү бүгүнкү күнү масондор башкарат деп көп эл ишенет. Дүйнөнү масондор башкарабы же жокпу? Ойлонуп көрөлү. Бүгүнкү күнү ошол жалпы атайын сүйлөшүлгөн, атайын бир жашыруун топтор дүйнөдөгү бийликти колго алып анан баарын башкарып жүрөт деген ойлор 200–300 жылдан бери айтылып жүрөт. Мисалы үчүн баягы Гашишиндер, ошо Измаилиттер Хасан ибн Сабах кезинен баштап ошо жашыруун ушундай уюмдарга назар салып дүйнө, ошо ойлонуп ушундай дүйнөлөр болушу мүмкүн, ушундай дүйнөдө топтор дүйнөнү башкарып жүрүшү ыктымал деген ушундай божомолдор көп да. Бирок масондорду карасак, бул масондор байыркы Египеттен бери пайда болгон. Египетте алгачкы жолу ошо пирамидаларды куруучулар, ошолар баягы эркин таш менен иштөөчүлөр деп ушинтип айтылчу да. Вольный каменщики деп. Алар деген ошо архитектураларды жасап, пирамидаларды, расчетторун чыгарып, математикасын билип, ошо баарын ошо билимдерин топтоп, ошо жылдыз жылышын билип, Нил качан ушундай суусун жайылтат, ушунусун убактысын билип, анан жыл сайын байкап ушундай илимди топтоп келип, анан ошо пирамидаларды курушкан. Жанакы Мисирдеги килейген ушундай баягы мурунку көп кудай замандагы баягы чиркөөлөрүн курушкан, чоң мындай имараттарын курушкан, сөлөкөттөрдү, сфинкс сөлөкөтүн, фараондордун сөлөкөттөрүн курушкан. Анын баарын куруш үчүн архитектурдук мындай план керек болчу да, чиймелер керек болчу. Анан ушул чиймелерди чийиш үчүн ушулар алгачкы жолу атайын аспаптарды ойлоп табышкан. Ушундай баягы сызгыч жана циркуль. Андан сырткары дагы кошумча дагы абдан көп мындай аспаптар ойлонуп табылган. Мисалы үчүн ошол штанген циркуль сыяктуу нерсе, анан транспортир сыяктуу сызгычтын түрлөрү, жандан башка. Ушунун баарын ошо адамдар, таш иштетүүчүлөр, Мисирдин байыркы эли ойлоп таап чыккан. Анан кийин бул нерсе баягы дүйнө жүзүнө тарап, 17-кылымда аябай мындай жаңы ошо магистрлер пайда болуп, баягы 15-кылымдагы крест жортуулдарды жасап европалыктар, анан ошондон тамплиерлер пайда болуп, тамплиерлер бир нече ошо Ватиканда атайын уюмдарды түзүп, Иерусалимди басып алып, ошо аны басып алгандан кийин, ал кезде ал мусулмандардын колунда болчу. Ушундай уюмдарды түзүп, эл аралык мындай баягы страховочный же болбосо финансовый институттар түзө башташат, иштей башташат. Акырындап ушулар анан баягы Египеттен билимдерди, библиотекаларды, Александрия библиотекаларынын калдыктарын таап, билимдерин окуп, анан ушул билимдер менен жашыруун ушундай уюмдарды түзө баштайт. Ал жашыруун уюмдар анан бири-бирине ошол Мисирден, байыркы Мисирден алынган билимдерди ушинтип тарата берет дагы. Өзүнчө мындайынан айтканда клуб интеллектуалдык, баягы бири-бири менен баарлашканга, катышканга, сүйлөшкөнгө ушундай клуб катары топтолуп калат дагы, бири-бири менен билим алмашат да ушулар. Анан албетте булар масондор мындай клуб сыяктуу болгондуктан көп нерсеге таасир эттиби, этпедиби так далилдер эмгиче жок. Бирок масондордун арасына ар кандай бийлиги жогору, билими жогору, элге таанылган мындай көп элге сөзү таасирдүү адамдар
байкалып калган болчу да. Ошол Орусиянын падышалары, Европанын падышалары жана башка кишилер ушул бүт масондордун арасында жүргөн болгон. Масондордон сырткары дагы иллюминати деген ушундай атайын топ болгон. Бирок ошо кандай дебейли, чынында ошо иллюминатилер башкардыбы, атайын мындай иштер жасадыбы, ал эмгичекте түз далили жок. Анткени негизи баягы ошол кездеги 17-18 кылымда 19 кылымга карай 20 кылымга жакындаганда аябай катуу ушул марксисттик, ленинисттик сыяктуу идеологиялар өнүп өрчүп жаралып, анан алар баягы мындай ким анык элдерди башкарат деген суроолор биринчи алгачкы пайда болуп, ошондо гана масондорду ошо баарына күнөөлүү кылып салат да. Бул мисалы үчүн ошол капитализмдин пирамидасы деп айтылган, ушу Америка Кошмо Штаттарда 20 кылымдарда жасалган ушундай сүрөт. Ал сүрөт боюнча эме падышалар баарын башкарат дейт, үстүндө отуруп алып жыргап, падышалардын баягы мындай замдары да, вазирлери кошо. Анан булар деген чиркөөгө таасир этет, чиркөө элдин баарын алдайт. Бул жерден эч кандай айырма жок да. Христиан чиркөөсү, Будда чиркөөсү, католик чиркөөсү, баягы ислам чиркөөсү ушу эч кандай айырманы салышпайт ушул эме сүрөттү тарткандар. Анан мисалы үчүн эме желдеттер же атайын уюшулган мамлекеттик куралдуу топтор ошо бийликти бекем кармашат. Анан баягы буржуа деп коет, бул деген иштеген бай адамдар, орточо класс жыргап тамак ичип, жыргап күнүн өткөрүп ушинтип жыргай беришет. Ал эми жөнөкөй жумушчулар бул пирамиданын бүт баарын өзүнүн мындай далына таяндырып, көтөрүп, ушинтип баарын төлөп берет, иштеп берет деп айтылган болчу да. Ошондо дагы ошо нерсени жанагыны айтып баштаганда, ошо социалисттик кыймылдар, аябай революциячыл мындай кыймылдар, капитализмге каршы, монархияларга каршы кыймылдар күчөп баштаганда 20-кылымдарда, ошондо бир күнөөлүү топту табышкан да, атайын политтехнологдор. Ушул күнөөлүү топ ошол эле баягы монархиянын арасында масондор деп жарыяланган, иллюминаттар деп жарыяланган, жана башка ушундай бир нече топтор көп болчу. Америка Кошмо Штаттарында мисалы үчүн ар бир студенттик уюм, ар бир университеттин ар бир бүтүрүүчүлөрү өзүнчө бир ушундай жашыруун уюм түзүп алышып, бири бири менен сүйлөшүп жүрүшкөн болчу. Ошондо мисалы үчүн Жорж Буш мындай кичүүсү деле ушундай уюмду түзгөн болчу. Ушундай уюмда болгон уулусу дагы ушундай уюмду түзгөн, ушундай баягы мисалы үчүн клуб черепа деп, мисалы үчүн ошол баш сөөктүн уюму деп ушундай бир уюмдар түзүп, өзүнчө эле жинде боло беришкен да жаштар. Бирок конспирологдорго бул абдан сонун азык болду. Конспирологдор так ошол булар да, ушул уюмдар эмгичекти башкарып жүрөт деп аябай катуу жаңы материалдар жазып, РЕН-ТВнин баягы каналдарын байытып атышат да. Анан ушун ойлошот да, дүйнө жүзүндө бүгүнкү күнү ушундай бир нече уюмдар бар, бир нече ушундай эң башкысы ЗОК деп коет, мисалы үчүн ошол жөөттөрдүн уюму, жөөттөрдөн турган бийлик, катуу бийлик кармаган уюмдар деген ушундай теориялар бар. Анан масондор ошол эле баягы биригелешип, бүт өлкөлөрдүн башчыларын бирине өзүнө киргизип алып, анан ушу алар ээлик кылат деген ушундай да божомолдор бар да. Мисалы үчүн эгерде чынынга карасак, ким мисалы үчүн финансылык сфераны башкарат, дүйнөлүк инвестицияларды мындай ар кайсы жака бурат, чын эле таасири бар деп карасак, андай кишилер да бар, жок эмес да. Алар масондордо турабы, турбайбы, мен мисалы үчүн билбейм. Көп кишилер болушу мүмкүн, бир кездерде жаш кезинде турса мүмкүн, бирок азыр турабы, чын эле масондор буларды башкарабы, эч кандай маалымат таппадым. Эгерде ошол чын болсо, анда бул маалыматтар аябай жакшы жашырынып жатат деп айтсам болот да. Мисалы үчүн Моргандар ошол Америка Кошмо Штаттарынын башатынан бери аябай бай болуп кеткен адамдар, баягы мурунку ата-бабалары пираттар, мындай баягы испаниялык кемелерди тоногон. Алар аябай бай, Американын финансылык системасынын башатында турушат. Эмгичектин анын урпактары бекем ошол Америка Кошмо Штаттарынын финансларын башкарат. Эмкиси Ротшильдтер, булар да Америкада пайда болгон.
Европада, Евразияда тынбас согуш болуп, бири-биринин канын төгүп, канча акча таппаса, ошол акчанын баарын коротуп, ушундай аябай начар замандар кылымдан кылым карытып, бир кан суудай төгүлүп аткан кездерде Ротшильдтер Америка Кошмо Штаттарына качышат да. Ротшильдтер биринчи ошо баягы ганзалык уюмунан пайда болгон 17-15 кылымдан 17 кылымга карай. Кальмардык уния жана ошол ганзалык уюмдар бул деген ошо атайын соодагерлердин, ошо орто кылымдагы соодагерлердин уюму, бир нече эркин шаарлар, баягы падышанын карамагында турбаган шаарлар, анын ичинде Венеция, анын ичинде Гульденберг, анын ичинде баягы Германиянын көп шаарлары, кийин Германия болуп кеткен ошондой шаарлар биригип, алардын соодагерлери биригип ушул уюмдарды түзүшкөн. Алгачкы европалык финансылык банктык системаны түзүшкөн. Ошол эле уюмдар негизи башаты ошол тамплиерлерден келген дейт. Эң биринчи алардын ошо ата бабалары биринчи ачкандар ошол тамплиерлер болгон дейт. Анан ошо Ротшильдтер алардын тукумунан да. Ротшильдтер баягы согуштар башталып атканда Америка Кошмо Штаттарына кетип калып, Европа, Евразия бири-бирин муздап, элдери биякта жашаган, өлтүрүп аткан кезде булар байлыгын Америкага чыгарып, анан Америкадан гүлдөп кетишет дагы. Анткени Америка бул чоң арал сыяктуу континент болуп, эч кандай согуш, чоң согуш болбой, негизи өкмөтү баягы Мексиканы жеңип, биринчи Англияны жеңип, эгемендүүлүгүн мындай алып, анан Мексика кол салса, Мексиканы жеңип, анан акырындап баягы жарандык согуш болуп кетип, жарандык согуштан жеңип, анан мисалы үчүн ошол балык улоо боюнча мына согуштар болуп кетип, ошол майда өлкөлөр менен аларды да жеңип, Панаманы колго алып, ушундай эле Америка Кошмо Штаттар баарын жеңип, ушундай өнүгүп келаткандыктан Ротшильдтер ошол жерге капиталдарын отурупташтырган да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө деле ушул Ротшильдтер, анын урпактары, тукумдары аябай бай адамдар, көп таасир этет дүйнөгө. Эмкиси бул Рокфеллер. Рокфеллер алгачкы нефть жаңы пайда болуп, жаңы ачылып, нефть баягы электромобилдер азыр кыйрат атпайбы базардын баарын. Ошол кездерде электромобилдер биринчи чыккан, бирок ошол электромобилдерди биринчи чыккандарды жок кылып туруп, анын ордуна бензиндик автомобилдерди келтирип, баягы Ford аркылуу, Германияда Круп аркылуу алар машинелер, моторлор бензин ичкенге муктаж болуп, ошол бүт бензиндерди чыгарган Рокфеллерлер болуп чыккан. Анан Рокфеллерлер ошол бензинди сатып, бүт чоң баягы бензин кендерин колго алып, анан ушулар аябай байып кеткен да 20-кылымда. 20-кылымда булардын урпактары дүйнөнүн баарына таасир этип башташкан. Биринчи Америка Кошмо Штаттарынан баштап. Ошон үчүн анын урпактары азыр деле бар, азыр деле ушул урпактары бүт ошо ишти жасап жатышат да, баягы бензиндик кандай акчасы менен бир нече фонддор түзүп, банктар түзүп, ал менен дүйнө жүзүнүн мындай экономикасына катуу кийлешип жатышат. Анан BlackRock деген бар. Бул компания дүйнөдө канча актив, канча кыймылсыз мүлк, канча фонд бар болсо, ошол фонддордун 30%-ын башкарат. BlackRock керек болсо Кумтөрдө баягы улутташтырганга чейин Кумтөрдүн да акцияларынын кескин бөлүгүнө ээ болгон да, ошол BlackRock Corporation. Ошол BlackRock анын Aladdin деген компьютерлык системасы бар. Булар акыркы бир 30-40 жылдын ичинде, акыркы мындан карасаң 15 жылдын ичинде дүйнө жүзүндөгү бүт финанслардын 30%-ын басып алышты да, тез өнүгүп келатат. Акыркы күндөрү Украинанын да баягы жардам берип, Украина активдерин да алышты. Өлкөнүн кээрлер айтат, 70% активдерин толук алышты дейт, колуна келишимдер менен. Керек болсо ошол BlackRock Орусиянын бүт баягы нефть кагаздарын, башка кагаздарына ээлик кылат. Ошон үчүн мисалы үчүн бүгүнкү күнү Орусия бул деген Американын колунда эле өлкө деп эсептелинет да. Ошондой нерсе бар, ошондой. Булар аябай жакшы иштешет, аябай тез аналитикасы күчтүү. Анан аларды эми баягы жаман деп эч ким айта элек. Булар негизи иштеген аябай кыйын да. Анан бул деген эме. Андан сырткары дагы дүйнө жүзүнүн финансларынын 30%-ын кармаган бул деген Vanguard деген уюм чын эле экономиканы кармайт да, башкарат, карайт. Анан дагы бүгүнкү күнү ошол бүт жөөттөрдү финансылык базарлардан сүрүп чыгып аткан бул Кытай. State Street дагы дүйнөнүн 30%-на чейинки
баягы бүт акчаларын ошо кармайт. Бул Стейт-стриттин башчысы да. Ошентип акырындап негизи ушундай уюмдар, жаңы уюмдар бүгүнкү күнү дүйнө экономикасын чын эле башкарат. Анткени алар ошол дүйнө экономикалар инвестицияга, мисалы үчүн каалаган жерине, ишенген жерине инвестиция жиберет, ишенбеген жерине жибербейт. Ошон үчүн кээде бул бир өлкөлөрдү баягы кедей кылып салат, бир өлкөлөрдү байытып салат. Бирок булар деген баягы таза бизнес, таза аналитикага таянат да. Аналитикага таянгандыктан алар деген мындай болчу жерге барышат, болбочу жерге барышпайт. Ушундай да кишилер. Анан эң башкысы булардын аналитиктери адамдарга көңүл бурат баягы. Алар акча сала турган өлкөдө адамдар акылдуубу, акылдуу эмеспи, жөндөмдүүбү, жөндөмдүү эмеспи. Алар деген мындай квалификациялуу жумушчу күчпү же квалификацияланган эмеспи. Ушунун баарын карап, байкап, анан иш кылышат да. Ошон үчүн буларды дагы массондор деп айтыш өтө кыйын. Бүгүнкү күнү билип алгыла, Кытай финансылык базарларда ошо жөөттөрдү жана ошо немецтерди сүрүп чыгып баратат. Негизи ошо эгерде карасак, баягы РЕН-ТВнин массондору жана мындай чын эле финансылык топторду күчтүү колуна кармаган уюмдардын чоңдугу ушундай көрсөтүлөт да. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө ошо чоң ээликти Евробиримдик кылат, чоң ээликти Америка Кошмо Штаттары кылат. Орусия дагы ошол Америка Кошмо Штаттарынын топ менеджерлери кылат. Индия өсүп келатат, баарына баягы таманынан басып артынан. Анан эң бүгүнкү тез өсүп бараткан жана дүйнө жүзүн акырындап колго алып аткан Кытай финансылык топтор башкарып жатат да жалпы дүйнөнүн экономикасын. Анан анда сурайсыздар да, мисалы үчүн силер сурооңор пайда болот. Искендер, сен эмне деп салдың? Сенин сөзүң такыр түшүнүксүз болуп атат. Суроо так турбайбы? Дүйнөнү ким башкарат деп айтасыздар да магачы. Анан менин пикирим силерге керек болот. Ошондо мен айтар элем, дүйнөнү, жалпы дүйнөнү эч ким башкара албай жатат бүгүнкү күнү. Виктор Пелевин деген орустардын жазуучусу бар. Ал деген бир күнү ушундай сөз айткан да. Канча жашабасам да, канча дүйнөдөн эмнени көрбөсөм дагы, менде акыркы корутунду күндөн күнгө бекемдеп баратат. Бул корутунду дүйнөнү атайын массондук ложа башкарбай, чыныгы адамдардын келесоолугу башкарып жатат деп ушундай сөз айткан да. Миром правит не тайная ложа, а явная лажа деп. Чын эле мен да ушуну баягы чоң аналитика, дүйнө аналитикасын жасасам, мен деген ушуга макул болом да. Эми мисалы үчүн мен экономистмин, мен деген экономист катары мындай түз жакшы мындай сүйлөп берем да. Бирок мен деле адаммын. Так ошондой эле дүйнө жүзүндөгү президенттер, башчылар, масондордун башчылары керек болсо, Рокфеллерлер, ошол эле Ротшильдтер, жана ошо Стив Балмерлер, ошо Флиндер, баягы BlackRock'ту башкарган, алардын баары адам да, адам болгондуктан сол бутунан тура койсо туура эмес чечим чыгарат, оң бутунан тура койсо туура чечим чыгарат. Ушинтип жашап келебиз адамзат. Ошон үчүн дүйнөнү башкарып келаткан нерсе бул деген көп учурунда атайын массондук ложа эмес. Бул деген адамдын кандай десем, келесоолугу да. Дүйнөдө болуп аткан акымакчылыктар жана көп мындай аябай жанды кейитүүчү окуялар бул деген ошол адамдын бир кезинде баягы аябай колуна кудурет түшкөндөн кийин анын мурду асмандап, анын башы айланып тегеринип, өзүн кудай сезип, анан аябай баягы үйрөнүүдөн баш тартып, аналитиктерди укпай калып, аналитикалык борборлорду жоюп, мындай акылдуу адамдарды укпай, түзмө-түз базарды баягы тегеректи айлананы карабай, ушундай адамдар ушундай баягы кудай сезип кеткенден эчтеке жаңы билим үйрөнбөй калат. Анан үйрөнбөй калгандан кийин анан чечимдерди уланта берет. Тегеректеги жашоо, тегеректеги ситуация тез өзгөрүп турат. Ошондо хаос пайда болот да. Хаос теориясы ошону айтат. Даннинг-Крюгер деген теория бар да. Ошол хаос теориясы төмөнкүнү айтат. Адамдар өзүн мындай кудуретке жеткенде жана өзүн кудай сезип кеткенде каталарды кетире баштайт. Анан ошол каталар биздин дүйнөнү башкарат. Мынакей менин жообум.
Ким дүйнөнү башкарат? Ооба президенттер, ооба финансылык топтордун башчылары, ооба BlackRock, ооба масондор кайсы бир кичинекей кружокту башкарат болсо керек Америка Коңшу Штаттарында. Бирок чыныгы дүйнөнү башкара турган нерсе бул деген адамдын кезден кезге атып кетип аткан, чыгып кетип аткан келесоолугу да. Анткени эгерде адамдар баары акылдуу болсо, мындай маселелер, көп маселелер дүйнөдө пайда болмок эмес. Бирок маселелердин 99% дүйнөдө бул деген адамдардын чечимдери, туура эмес чечимдери да. Ошондо мисалы үчүн Данин Крюгер деген эки окумуштуу ушундай адамдын баягы жашап кеткен, жашап жаткан жолундагы ушундай кызыктуу кубулушту байкап коюшкан. Мисалы үчүн эң башында адам эчтеке билбегенде жаңы билимди ала баштаганда өзүн өлө кыйын сезет да. Ошондо мен баарын билем деп анан ким аны эчтеке бүйрөтсө, айтса укпай коет да. Укпай коет, эч качан да карабай коет. Так ошондой эле мисалы үчүн адамдар тез байып кетсе же тез жогору даражага жетип кетсе, ошондой адамдар дагы сөз укпай калат да, өзүн кудай сезет. Ошондо могу схема боюнча көрүп атасыздар, бул деген баягы акмакчылыктын туу чокусу деп аталат да. Акмакчылыктын туу чокусуна ошол адамдар келет. Анан мисалы үчүн дүйнө жүзүндө көп тез байып кеткен, тез бийликке келген адамдардын көбү ушул чоң тоонун, опол тоонун үстүндө болуп калышат дагы. Анан алардын чечимдери тегеректи теңги албай, баягы ошол Шералы хандын чокоюндай болуп, анан алар дүйнө жүзүн ыдырата баштайт да, буза баштайт, катуу жаракат кетире баштайт. Анан ошол кишилер баягы дүйнө жүзүндө маселе жараткандан кийин аларды жашоо бир согот. Бир соккондо алар деген мен эчтеке билбей турбаймынбы, мен деген нөл турбаймынбы, аркамда жол жок турбайбы, акыл жок турбайбы деп ушундай баягы аябай начар өзүн ойлогонго түшүп кетишет да. Анан кийин алар жашап, акырындап күндө бир чымчымдан билимди алып, түшүнүп, анан мындай жакшы эксперттик, мындай адистик, даанышманчылыктын жолуна түшкөндөн кийин анан алар ишти жакшы жасай баштайт. Бирок бул цикл бир жолу өтпөйт жашоодо. Бул цикл кечке кайталана берет. Жыл сайын керек болсо кайталана берет. Бир жылда бир-эки жолу кайталанып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ушул нерселер, ушул могул нерсе дүйнөнү башкарып коюп атат. Ошон үчүн дүйнөдө мындай ынтымак жок, ошон үчүн дүйнөдө жалпы адамзаттык кызыкчылык жок эмгиче. Бул бар, бирок кээ бир өлкөлөр ошол адамзатка каршы чыгып атат. Мисалы үчүн Америка Коңшу Штаттары өзүнүн колуна алып алды эле, мен деген дүйнөлүк полиция болом деп. Анан Америка Коңшу Штаттарынын жаңы адамдары өстү эле, бизге бул нерсенин кереги жок деп чыкты эле. Анан Орусия айтып атат, анда биз деген дүйнөдө бир полиция эмес, бир нече полиция болот. Мен да дүйнөнүн полициясы болом деп, баягы Украинага, Сирияга, Ливияга ушундай ар кандай аракеттерди кыла баштады да. Анан Кытай болсо айтат, мен лидермин, мен дүйнөнүн полициясы болом деп, ал да мындай чыгып атат. Индия дагы тез өсүп атат. Силер шашпагыла, мен да дүйнөнүн полициясы болом деп, ушул 5-6 өлкө анан дүйнөнү башкарганга аракет жасап атышат. Бирок ынтымак жок, баары өзүнүн кызыкчылыгын көздөйт, ынтымак жоктун аркасынан анан улам ушул жол менен өтүшөт да, көп учурда ушул жолдо болуп калышат да адамдар. Ошондой негизи. Анан дүйнөнү жок мындай масондор башкарат, тигилер башкарат дегендер эми кечиресиздер, мен ага кошула албайм. Азырынча ага так далил ала элекмин. Алсам тез эле ошол күнү видеону чыгарам, айтып берем ким чын эле башкарып атат. Ошол кыскасы. Анан канал силерге жакса колдооңарды күтөм, анткени бул колдооңор аябай жакшы каналды жасаган, улатканга мотивация